Assalamu alaikum, урматтуу интернет колдонуучулар. О деньги же болбосо Мой О тууралуу кичине түшүнүк бере кетели дедик. Play Market'тен кирип эле Мой О деп көчүрүп алсаңыздар болот. Бул жерге кирип катталып киргенден кийин биринчи бет мындай болуп эле чыгат. Негизи биз Мой Ону эмне үчүн колдонобуз? Бул жерде өзүбүздүн интернетибизди, мүнөттөрүбүздү канча калганын көрүп туруу үчүн колдонобуз. Тарифтериңизди, башка нерселерди, кызматтарды көпчүлүк мындай көп эле нерсени ушул жакта. Экинчиден бул ылдый жакта, могул жакта турганда О деньги деген жери бар. Биз ошол электрондук капчык катары колдонобуз. Бул жерде биринчи баланс деген бөлүгү бар. Андан кийин капчык деген бөлүгү бар. Анан эгерде алдан ошол О деньги дегенден сиздин номерге салса, бул капчыкка түшөт. Баланс жөн эле единица калып салса, бул баланска түшөт да. Андан кийин сиз бул жерде өзүңүздүн QR кодуңузду дагы муну скриншот кылып алып, башкаларга жөнөтсөңүз, алар ушуну өзүнүн QR кодун окутуп туруп эле телефондон анан дароо эле сумманы жазып, сиздин номерге единица кылып салса болот. Эми бул жерде сиз өзүңүздүн единицадан жана капчыктан уюлдук операторлорго бирдик катары жүктөй аласыз. Бул жерде ушундай 996 деп эле чыгат. Анан сиз мисалы Мегаком номерди жазып баштасаңыз, Мегаком мобилдик операторунун уюлдук байланышы деп чыгат. Же болбосо мисалы 500 десеңиз О деп, же болбосо 777 десеңиз Билайн деп, бул өзү автоматтык түрдө тандап чыгарып берет. Бул жерден ошол уюлдук операторлорго единица бирдик салуу боюнча колдонсоңуз болот. Коммуналдык кызматтарды төлөө үчүн дагы муну көп колдонобуз. Газдыкын төлөйбүз, дагы электр энергиясына төлөйбүз, кыргыз лифт дейт. Бул жерде абдан көптөгөн коммуналдык кызматтар кошулган, аларды төлөсөңүз болот. Жанада эң негизинен бул жерде бизге келген акчаны чыгарып алуу боюнча. Эгерде мынакей бул жерде турат, өзүңүздүн кандайдыр бир карталарыңыз болгон болсо, мына ушул жерден капчыктар жана банктык кызматтар деген бар. Бул жерден мисалы эң эле жогоруда РСК банк эсебин толуктоо дейт. Муну басып эсебиңизди толуктасаңыз болот. Же болбосо бул жерде эң эле арзаны бул М-банк онлайн деген. М-банкта картаңыз болсо, номериңиз менен байланылган болсо, ошону мисалы номериңизди жазып, анан ошого акча которсоңуз, бул 0% менен которот да. Андан кийинки арзанырагы бул жерде биз көбүрөөк колдонгон бул пополнение L-карт деген бар. Карт L-карт деген бул дагы 0,50%, то есть 1%га да жетпейт, 1%дын жарымы, жана 9417 деп башталган карталарга которууда ушундай жеңилдиктер бар. Андан кийин кандай карталарыңыз болсо, Оптима, же болбосо Керемет банк деген, булардын бардыгын ичине кирип, пайыздарын көрүп которсоңуз болот. Бул жерде ошол кошелек О деньгиге, О деньги капчыгына сиздин капчыктан башка бирөөгө которсоңуз болот. Бул дагы пайызсыз которулат. Анан эң негизгиси ооздор дүкөндөрүнөн барып, өзүңүздүн бул балансыңызда болгон же капчыгыңызда болгон акчаны ал жактан чыгартып алсаңыз болот. Бул боюнча ошол ооздор дүкөндөрүнө барганда сизге ал жерден кызматкерлер түшүндүрүп берет. Паспортуңузду ала барышыңыз керек экен, акчаңызды чыгарып алышыңыз үчүн. Ушул нерселерди билсек болот. Анан бул жерде дагы көпчүлүк нерселер бар, буларды колдонсоңуз болот. Интернет, жана ТВ, жеткирүү, салыктар, эс алуу деген, булардын бардыгын, такси, булардын бардыгынын ичин ар бирин кирип карап көрсөңүздөр болот. Андан кийин меню деген бар. Бул жердеги менюда ооздор дүкөндөрүнүн адрестери берилет. Бул жерде эң негизги бул тилди тандоо деген жерден кыргыз тилди тандап алсаңыз абдан
жакшы болот. Кыргыз тилди тандагандан кийин мындай болуп бир жаңыланып калат. Кабинетиңизди көрөсүз, О деңгини көрөсүз. Анан мектеп жагындагы балким көрсөңүз болот. Бул жагы бизге көп деле тиешелүү болбогон үчүн бул жагын мен азырынча көрсөтүп бербейм. Чоң рахмат барганыңыздарга. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз.